Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана парламенттеги регламенттик комитетине Асель Кодуранова шайланды. Муну менен 2 күндө чуу жараткан комитет төрагасынын айланасындагы маселеге чекит коюлду. Шайлоонун жүрүшүнүн кабарчыбыздын материалы. Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин жетекчисине коалиция 2 талапкерди. Өнүгүү прогресс Тынчтык Шайназаровду, КСДП Асель Кодуранованы чыгарды. Парламент комитет төрагасынын шайлоого түшүп болуп киришти. Ар бир фракциядан 2 депутат кирген эсептөө комиссиясы түзүлдү. Шайлоо башталар алдында Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев кесиптештерине кайрылып, фракция чечимине карап эмес, мамлекеттин келечеги үчүн жүрөк менен добуш берүүгө чакырды. Добуш берүү жашыруун түрдө өтүп, ага 120 депутаттын баары катышты. Жыйынтыгында бир бюллетень жараксыз деп табылып, депутаттардын 72-си Асель Кодуранованы, 46-сы Тынчтык Шайназаровду колдосо, бирөө экөөнө тең каршы болду. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча депутат Кодуранова Асель Союзбековна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымынын кызматына шайланды. Шайлоонун таза өткөнүнө жана жыйынтыгына Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев ыраазы экенин айтып, Кодуранованын ишине ийгилик каалап, маанилүү комитетти жетектөөдө калыс болууга чакырды. 46 добуш Тынчтык Шайназаров алган биз үчүн бул жеңиш. Ушу 46 добуш берген депутаттарга мен чоң ыраазычылык айтам. Келечекте бул жерде отургандар министрлер, премьер-министрлер, бул жерде отурган келечекте президенттер отурат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, биз Өнүгүү прогресс фракциясы ар дайыма биз коюп келгенбиз талапкерлерди, анткени атаандаштык дайыма болсун. Биз андан нары дагы дайыма биздин талапкерлерди коебуз. Кандай парламент ичинде шайлоо болбосун, биз өзүбүздүн талапкерлерди коебуз. Анткени биздин өсө турган кадрлар бар. Biz şu kadrlarda östürgөнгө аракет кылабыз. Чындап эле парламентте 13 мандатка ээ Өнүгүүнүн тартынбай талапкер чыгарып, күрөшкө катышуусу жеңиш экенин адистер белгилешүүдө. Буга чейин спикер шайлоодо да коалиция бир талапкер чыгарабыз дегенде, өнүгүүчүлөр өзүнүн лидерин сунуштап, депутаттардын тең жарымынын ишеничине ээ болгон болчу. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.